Бизге ушул суу таңкыстыгы малдарыбыздан бери кыйналабыз. Эми сууну куйдуруп алабыз да укамыз. Өзүбүзгө ичкенге суу болсо жакшы эле. 3,5 миллиондон 4 миллион кубка чейин ылайка толгон да. Биз ушул азыркы титулдук планга киргизип атабыз. Ошолду кумду тазалоо боюнча. Суу жашоонун булагы. Бирок Жалал Абад областынын айрым айылдарында бул байлык дагы эле жетишсиз. Сузак районундагы Талабулак айылында тургундар ичүүчү сууну кудуктарга сактап пайдаланууга аргасыз. Айылдагы дээрлик ар бир короодо жер казылып айланасы бетондолгон кудуктар бар. Тургундар сууну автоунаалар менен ташып келип, ушул кудуктарга топтоп пайдаланышат. Эми сууну куйдуруп алабыз да укам, ушуга куйдуруп алабыз. Анан 5-6 күндө же 10 күндө бирден куйдуруп турабыз. Анан ичебиз да айла жок. Ичибиз ооруйт, тез тумоолоп турабыз. Аккан сууга жетпейт да укам. Ошентип суудан абдан эле кыйналып атабыз ошо. 50 000 менен бүтү менен кудугум. Анан 50 000ден кийин дагы бир куйдурдум. Ал астына тартып кетти. Анан кайрадан башка таанышып аттым. Ага дагы бир расход болду. Анан кийин келгенибизге 3 жыл болуп атат. Ошондон бери 800ге куйдуруп келебиз. Бизге ушул суу таңкыстыгы малдарыбыздан бери кыйналабыз. Мал сугарыштан. Айыл тургундарынын көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен алектенет. Короодогу мал жандыктар жайлоого чыкканга чейин ушул кудуктардагы суудан ичет. Мындай учурда суу бат түгөнүп, аны кайра толтурууга кеткен чыгым 2-3 эсеге чейин көбөйөт. Ал эми башка мезгилдерде бир толтурулган суу 2 айга чейин жетиши мүмкүн. Бирок сууну узак убакыт сактоо да коопсуз эмес экенин тургундар айтышат. Биз негизинен тапкан пулубузду көбүнчө эле ушу суу боюнча сууга көбүнчө жумшалат. Биз кеми багынтип эне болуп калсак, мал келип ичип калса, бир ай болот. Анан эгер мал ичпесе, мал жандыктарыбыз ичпесе, көбүрөөккө жетет. А бирок көбүрөөккө жеткен суубуз балдарыбыздын ичи оорулукка алып келет. Ушундай көп кыйынчылыктар жаратат. Талабулак айылы Кызыл Туу айыл аймагына карайт. Бул аймактагы дагы бир нече айылда таза суу маселеси курч бойдон калууда. Жергиликтүү бийлик учурда таза суу чыгаруу иштери башталганын, долбоор жыл аягына чейин бүткөрүлөрүн билдирүүдө. Кийинки айыл бул Талабулак айылынын комплекс участкасында таза суу маселеси дагы өтө оор. Былтыр күз айларында Көк булак участкасына суу тартылып түшкөн. Ошол долбоорго комплекс участкасы кирбей калган экен. Быйыл өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен муну биз колдоого алып атабыз. Биздин урматтуу жергиликтүү кеңештин депутаттары менен, биздин урматтуу төрагабыз менен бул маселелердин бардыгы каралган, макулдашылган. Буюрса 6 айдан кийинки 3-чү кварталдан баштап буюрса таза сууну ошол комплекске тартканы биз аракет кылабыз. Себеби ал жерде комплексте 2 резервуар курулган, 150 кубтан 300 куб. Ошондон тартып түшкөнгө биз азыр документтерин уже даярдап атабыз. Бул азыр биз комплекстен шланга менен труба менен алып келебиз ал жерден и көчөгө коебуз. Ошол көчөдөн анан кийин ар бир үйгө ошол жерден тартып келе тургандай кылабыз. Жалал Абад областында жалпы 445 айыл бар. Анын ичинен 202 айылында таза суу таптакыр жок. Облустук таза суу департаменти учурда 27 айылда таза суу чыгаруу боюнча иштер жүрүп жатканын маалымдайт. Анан курулбаган айылдарды алганыбызда 202 айыл болуп биз такталып чыкты. Биз негизи ошонун үстүндө бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Курулбаган айылдарды биздин президент Сооронбай Кожоевич 5 жылдык стратегиялык программанын негизинде бизге тапшырма берилген. Биринчи курулбаган айылдарды куруңуздар деп. Ошол боюнча 62 айыл курулду. Эми азыр бүгүнкү күндө 26-жылга биз эми жылдык иш план кабыл алабыз. Ошонун негизинде азыр 27 айылда курулуш иштери жүрүп атат. Андан сырткары биз эл аралык уюмдар менен таза суу департаменти иш алып барганда байланыштуу. Эл аралык уюмдардан Исламский банк развитияга 80 айылды биз программага киргиздик. Азыр ТЭО разработка деп коет, ал боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Андан сырткары Корея эл республикасы менен иштерди жүргүзүп атабыз. Негизинен эл аралык уюмдар менен, андан сырткары жергиликтүү бюджет менен, ошондой эле областтык фонддор менен, ошондой жергиликтүү фонддор менен райондордон. Анан эң негизгиси республикалык бюджеттен бүгүнкү күндө ушу иш план иштерди аткарып атабыз. Өлкөдөгү 2014 айылдын 836-сы гана таза суу менен камсыз болгон. Калган 1178 айылында ичүүчү таза суу жок.
Суу көйгөйү аймакта бир гана ичүүчү суу менен чектелбейт. Айыл чарбасына керектүү суунун жетишсиздиги дагы чоң маселе бойдон калууда. Базар Коргон районундагы Бул көлмө аймактагы жалгыз ири суу сактагыч. Бул жерде топтолгон суу Жайкы Саратанда дарыялардагы суу азайганда дыйкандар үчүн кошумча булак болуп кызмат кылат. Базар Коргон суу сактагычы бул суу сактагычка Кара Үңкүр дарыясынан суу келет. Бул суу сактагычыбыз Сейдугум айыл өкмөтүнүн 2000 гектар сууга таянтына кошумча суу болот. Базар Коргон шаарынын 300 гектар, Акман айыл өкмөтүнөн 100 гектар. Жалпысы 2200 гектар жерге сууга сууну жакшыртат да. Суу сактагыч Базар Коргон жана Нокен райондорундагы жалпысынан 4000 гектарга жакын эгин талааларын суу менен камсыз кылат. Көлмө 1962-жылы курулган, бирок андан бери анын түбү толук тазаланган эмес. Канал аркылуу келген суу менен кошо агып келген кумдар жылдар бою чогулуп, көлмөнүн көлөмүн кыйла азайтып койгон. Адистердин айтымында топтолгон кумдун айынан суу сактагычтын сыйымдуулугу болжол менен 4 миллион куб метрге чейин кыскарган. Жалпы проекттик суу топтолчу көлөмү бул 22,5 миллион, суу пайдалануу көлөмү бул 20 миллион куб. Бүгүнкү күндө туура тас ошол жылдан бери баягы Кара Үңкүр дарыясында дайыма суу лайаккан себебинен ошол Базар Коргон суу сактагычына сууну келип куят. Бүгүнкү күндө ошол суунун көлөмү кумдун 4 миллионго жакын куб кум толуп калган эсебинен ошол көлөмдөгү суу быйылкы жылда эмес, ошол суу 18 миллионго жакын суу жылда топтолуп атат. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, депутат Таалайбек Масабиров суу сактагычты тазалоо иштерин тездетүү зарылдыгын белгилеген болчу. Мен биринчи кайрылым Базар Коргон районуна караштуу Акман айыл Акман кайрылма суу сактагычын жыл сайын толтурулуучу суунун көлөмү толук кандуу жетпей жатат. Себеби суу сактагычтын астына ылай баткак чалчыктар толуп көлөмү 4000 кубтан ашып тазаланбайт деп. Суу чарба башкармалыгы быйыл көлмөнү тазалоо иштери баштоону пландап жатат. Дыйкандарга берилген суу толук агызылып бүткөндөн кийин атайын техникалар менен түбүндө топтолгон кум тазаланмакчы. Быйылкы 26-жылдын ушул вегетация мезгилине бүткөндөн кийин биз ушул азыркы титулдук планга киргизип атабыз. Ошолду кумду тазалоо боюнча. Ошол бүткөндөн кийин биз механикалык жол менен тазалайбыз. Мурун биз 45 күнгө суу берген болсок, азыркы ошол заиление болуп калган эсебинен 30 күн, 28-30 күнгө сууга гана жетип атат. Ошондо быйылкы жылы ичин тазалайсыздарбы? Быйылкы жылы биз тазалап баштайбыз. Бул 3 миллион, 4 миллион куб кум деген бул көп объем. Быйылкы ошол сууга мезгили бүткөндөн кийин август айларында биз ошону механикалык жол менен өзүбүздүн күчүбүздүн эсебинен тазалайбыз. Суу сактагычты тазалоого болжол менен 3 миллион сом керектелет. Каражат негизинен күйүүчү майга жумшалат. Анткени керектүү техникалар башкармалыктын өзүндө бар. Адистердин айтымында көлмө тазаланса, аймактагы дыйканчылык үчүн суу көбүрөөк топтолуп, суугат мезгилиндеги тартыштык бир кыйла азаят. Бир жагынан айылдарда ичүүчү суу жетишсиз болсо, экинчи жагынан эскирип калган суу сактагычтар айыл чарбасына керектүү суунун көлөмүн азайтууда. Демек, аймакта суу маселесин чечүү үчүн инфраструктураны жаңылоо жана суу булактарын туура пайдалануу негизги талап бойдон калууда. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, күндөмө жыйынтык программасы үчүн.